Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы текст менен иштөө. Сабактын темасы адамдар карандашка окшош. Сабактын максаты тексттен жаңы маалыматтарды алышат, дүйнө таанымы кеңейет. Алган маалыматтарды турмушка пайдаланышат, кебинде колдонушат, сабаттуу жазышат. Тарбиялуу, үлгүлүү болууга калыптанышат. Кандай көрсөткүчтөр талап кылынат? Алган маалыматтарды пайдалана алышса, сабакта максатына жеткен болот. Эгерде сабактын максатына жетип пайдаланышса, балдардын сөз чеберчилиги артат. Тарбиялуу, адептүү чоңоюшса, коомдон ар бири өз ордун таба алышат. Сабакка киришерден мурда балдар, силерге мен адабий витамин берсем деп чечтим. Качандыр бир кезде падыша жашаптыр. Ал падыша менен бирге сарайы да эскирип, төбөсү түшүп, начар абалга келип калат экен. Ал бир күнү жарчыларын чакырып алып, кимдин короосунан түз өскөн дарак тапсаңар, алып келгиле деп буйрат экен. Чабармандар издеп жөнөйт экен. Чарчаган чабармандар эч жерден таба алышпайт. Падышанын да чыдамы кетет экен. Акырында айылдын четинде жалгыз бой жашаган бир байбиченин короосунан 5-6 түп жоон түз өскөн кучак келген бактарды таап келишет. Ушул түз өскөн дарактардын акысын төлөмөкчү болушат. Байбиче жакшы адам болгондуктан, падышага керек болсо мен бекер эле берем дейт. Ага макул болбогон падышанын жигиттери үстүнө кийим-кече кийгизип, курсагын тойгузуп, керектүү оокаттарын алып берип байбичени ыраазы кылышат. Андан кийин байбиченин жоон өскөн дарактарын сарайга алып кетишет. Жыйынтыгында экрандан көрүнгөндөй зыңгыраган 5-6 түрөөч болуп, падышанын сарайына түркүк болуп, кооздугун арттырат да ишке жарайт. Демек, мындан кандай мораль чыгарсак болот балдар? Аны сабактын аягында чыгарабыз. Азыр эми текстке келели. Адамдар карандашка окшош. Чын эле кандайча окшош? Алдыңардагы түстүү түркүн карандаштарды карагылачы. Алар түркүн түстө болушат. Биринчи окшоштугу ар биринин сыртында Т твердый катуу, М мягкий жумшак деп көрсөтүлүп турат. Дүйнө жүзүндөгү адамдар да тилине, диline, расасына карабай ар түрдүү болушат да, бири жумшак, экинчиси катаал кездешет. Бул биринчи окшоштугу. Экинчи окшоштугу карандаш из калтырган сыяктуу эле адамдардан дагы жакшы-жаман из калат. Үчүнчү окшоштугу карандаштын ич көзөгү баалуу графиттен болуп, сыртында таарынды капталып турат. Мына ушул карандаштын графиттен баалуу экендигин мындан билсек болот экен балдар. Москвадагы Кремлдин, Америкадагы эркиндик статуясынын, Буш-Халифеттеги имараттар жана баалуу имараттардын баардыгы графиттен салынат экен. Муну менен карандаштын графити баалуу экендигин билсеңер болот. Ушундай баалуу өзөктүн сыртында жөнөкөй эле таарынды капталып турат. Демек, адамдардын да жүрөгү, акылы, ички дүйнөсү баалуу, сырты болсо жөнөкөй, окшош көрүнөт. Төртүнчү окшоштугу карандаш менен жазган сайын анын учу мокоп, мултуюп, түгөнүп, кичирее баштайт. Аны уштаган сайын көркөмдүк артып, жакшы жаза баштайт. Адамдар да карыган сайын кичирейип, аны кыйынчылык дооруп, ден соолугу начарлап, бирок ошол кыйынчылыктардан аны адамдарды курчутуп, кыйынчылыктар кайрат алдырып, акылмандык артат экен. Бешинчиси, карандаш өзүнөн өзү жазбайт, аны колго алып бирөө жазыш керек. Адамдар да төрөлгөндөн эле чоңойгонго чейин өзүнөн өзү чоңоюп кетпейт экен. Аны да жетектеген, жардам берген, алдыга жылдырган, жетелеген адамдар болуш керек экен, эрежеси болуш керек экен, тартиптүү үй бүлөсү болуш керек экен. Мына ошондо гана адамдар алдыга жылат экен. Алтынчы окшоштугу карандаштын катасын оңдоого болот экен. Ошондой эле адамдардын да катасын оңдоого болот экен. Мына ушул 6 окшоштукту балдар эсиңерге түйүп тургула. Эми дептериңерди алып чыгып, бүгүнкү датаны жазгыла. Текст менен иштөө. Адамдар карандашка окшош.
Мында эреже турат балдар. Азыр текстти калыбына келтиребиз. Калтырылган сөздөрдү толуктайбыз, сызыкчалардын ордуна коебуз. Биринчиси, карандаштан из калган сыяктуу кандай сөздөр келет? Тиги жерде 3 сызык турат. Адамдардан да из калат. Экинчиси, карандаштын өзөгү кандай? Баалуу, сырты жөнөкөй. Адамдын да акылы, жүрөгү баалуу, сырты жөнөкөй. Үчүнчү, ал жазган сайын эмне кылат? Мокойт. Аны эмне кылуу керек? Аны курчутуп туруу керек. Төртүнчү, өзү эмне кылбайт? Өзү жазбайт. Ага адамдар жардамга келет. Бешинчи, карандаштын катасын эмне кылууга болот? Оңдоого болот. Адамдардын да катасын оңдосо болот. Алтынчы, карандаштын сыртында кандай жазуулар бар? Карандаштын сыртында МТ деген жазуу бар. Эми бул маалыматтарды алдыңар балдар. Эми бир сыйра жалпылап коелу. Карандаштар адамга окшош экен. Алардын сыртында жумшак жана катуу экендиги айтылат. Адамдарга окшош. Карандаштан да из калат, адамдардан из калат. Карандаштар мокоп кичирейет, аны курчутуп туруш керек. Өзүнөн өзү жазбайт. Карандаштын өзөгү баалуу. Карандаштын да катасын оңдосо болот. Адамдардын да катасын оңдосо болот экен. Эми жыйынтыгын чыгаралы балдар. Мен башында эскерттим эле. Бул сабактын морали өрнөгүн чыгаралы деп. Биринчиден, адабий витамин боюнча чыгарсак болот. Сен канчалык түзөсөң, ошончолук ата журтуңа тирек болосуң. Ата энеңди багасың. Карандаштан дагы кээде үлгү алса болот деген өрнөк чыгарсак болот экен. Балдар, ушуну менен сабагыбыз бүттү. Эмесе силердин оюңарды да билейин. Мага жөнөтүп койгула.